2021 жылы USAID тарабынан уюштурулган сезимталдык өнүктүрүү боюнча тренингге чакырылдым. Анан жеке ишкер катары ушул иш-чарага катышууну чечтим. Анткени мамиле түзүү, мамилелерди жакшы өнүктүрүү бул өтө курч маселе болуп жатты үй бүлөмдө. Бул иш-чарада эң кызыктуу болгон мамиле түзүүнү, үй бүлөлүк маселелер кандай туура түзсө болот, бизнести өнүктүрүүгө мамиленин маанилүүлүгү жөнүндө сөз болду. Менде бир америкалык волонтер кыз айткан сөз эсимде калды. Үй салгандан көрө мамиле түзүү татаалыраак депчи. Чындап эле учурда ушу бизнесте дагы, үй бүлөлүк мамиледе дагы биз ушу кыйынчылыкка көп учурайт экенбиз. Ушу галста биз бизди ойлонтурган суроолорго жооп таптык десем жаңылышпайм. Анткени бул жерде бактылуу үй бүлө жөнүндө сөз болду. Кыялдануу дарагы, киреше дарагы жөнүндө сөз болду. Бриллиант ыкмасы колдонду. Ушу мамиле түзүү боюнча тренингдер өттү. Ошондо биз көптөгөн билбеген, ушуга чейин изилденбеген маселелерди талкуулап чыктык. Жана тренингдерде өтө кызыктуу маселелерге жооп тапканга аракет кылдык да. Алтын баш аялдан бака баш эркек артык деп принцип карманган үчүн эркектики туура боло берет эле да. Анан сен акылың жетпей, сен аял кишисиң да деген сөз көп угуп жан дилим аябай неме кылат эле да, жабыркайт эле да. Өзгөрүштү эмнеден байкадым? Башта жолдошум финансы жактан сурабай эле ушунча акча таптым, мына ушу бар ушу деген сөз болот эле да. Азыр болсо ушу өзүнүн проблемаларын ушу жерде мындай финансовый источник болуп атат, мындай кылсак кандай дейсиң деген суроолор пайда болуп калды да. Ага чейин аз алып келдиңби же ушу жетпейт, же кечке иштей бересиңби, кана акча деген сүйлөмдөр жок болду да. Эмнеге? Себеби биз эркек адамдын дагы жан дүйнөсү кандай немеде жүрөт ааламда. Мисалы, ал эмнени ойлоп, эмне аны түйшөлтөт, аны да түшүнүшкө аракет кылып калдык. Алар деле бизди аял кишинин мындай түйшүгүнү дагы түшүнүшкө аракет кылыш керек экен. Ошону туура түшүндүрсө, эркек адам деле мындай аягандан деле мындай кеңеш сурап, биримдикте бир жакшы ой пикир пайда болушуна мындай себепкер болот экен да. Мисалы, биргеликте тамак жегенде деле жөн эле тамак ичип эми бүттү эс алайлы дешти ордуга. Тамак учурунда завтрак таңгамал неме бол өзүнчө үй бүлөлүк кеңеш болот. Ал кеңеште бүгүн эмне кылсак, кандай план койсок, кандай деп көп жылдан эңсеген ушундай башкача атмосфера пайда болду да. Анан конфликттер азайды деп айтсам жаңылышпайм. Анткени мурда бизде башка жакка эле багыт тема кетип калат эле. Ошо маселе чечилбей калып кете берет эле да. Азыр арт тараптан кандай кылсак, кандай положениядан чыксак, мына финансылык кыйынчылык ар бир үй бүлөдө болот. Ошону мындай аракет кылабыз да. Албетте кыйынчылык көп болот. Бирок уже мындай күч биримдикте деген сөз пайда болду да бул жердечи. Мен Галска келгенде, кыялыңыз кандай дегенде, ушул эч нерсени ойлонбой эле Парижге баргым келет деп айткам да. Анан эмнеге дегенде, ушу көрүп, ал жердеги сонун нерселерди көрүп, эмне үчүн алардын жашоосу жакшы, бизде да ушундай Париждегидей жашаса болбойбу деген кыялым бар да. Ушу адамдар көрүп, баарлашып, сүйлөшкүм келип, анан ушул сүрөттү тарткам да. Ал башта кичинекей формат болчу, бирок ал жерде биздин маданиятыбызды аларга таанытыш керек деп ошондой картина тарттым да. Анан бул жерде мен улуттук кийимди кийип барам дагы жолдошум менен, анан ошо Франциянын үй бүлөсү менен ошо таанышып, алардын атагы чыккан парфюмериясын алып аткан болом да. Биздин улуттук сувенир картиналарымды алып барып аткан учурумду тарттым да. Мурда аябай кыйын сезилчү, мен даже айтышка уялат элем да. Азыр эми уялбай деле айтам, качан деп ойлойм, эми буюрса болот, ал планда бар.